Ассалаумағалейкум, урматтуу биздин Муздуу каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу жалпы катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Бишкекке келип калдык. Чүй областынын Жал айыл аймагында жаңы сарайдан туугандар бүгүн жакшы ат чыгат. Аскаттын аты чыгат. Дайыма ушул жерден былтыр да бир келип бир кыйла жылкыларын тартып кеткенбиз. Быйыл да жаңы аттардын силерге жакшылары туугандар маалыматын айтып баштайлы. Аскат, ассалаумағалейкум. Александр. Жакшысыңбы Аскат? Кош келдиңиз. Келип калдык, тынчсыңбы? Тынч, рахмат. Келип калдык. Өзүң иштериң болуп атабы? Жакшы, рахмат, шүгүр эже. Жаңы сарай кут болсун. Рахмат. Аябай мындай таза кыргызча кылып салыпсың да. Буну илгерки жана эле айтып өттүм да бирөө сизгечи. Чоң аталарыбыздын сарайларында жүрүп, эми ушундай сарайлар болгон да. Кирпич, бышкан кирпич деген болгон эмес. Таза мындай айтканда экологический экен да. Баягы адам деле азыр жаныбар болсун, таза жакшы жерде, экологический жерде турса, чоңойсо, башкача чоңоет го. Ооба. Ошого атайын мондой Тажикстандан келген кыргыз акелерге салдырдык. Чабалеке болуп кол менен уруп салышат го. Сынч болду го. Сынч. Ошондой салынган. Жалаң ылайдан. Азыр ушул жерде бүткөнүнө аз болгон окшойт бул сарайдын, а? Бир жыл болуп калды уже бул жак. Бир жыл болуп калды. Канча неме бар? Аткана? 14 диник бар. 14 диник бар. 14-үндө тең аз ат бар. 14-ден ат бар. Жалаң күчтүү аттар бар. Жалаң тектүү күчтүү аттар ушул жерде. Азыр мына бийиктиги канча чыгат ушунун? Бийиктиги где-то 3,5 метр да. Даже бийик болушу да мүмкүн. Атка негизи Замбрике ушу бийик болгон жакшы экен да. Жазында ысыкта салкын болуп, мындай дем алганда да кенен дем алып дегендейчи. Азыр бул жерде өтө мындай неме жыты жок да, жыгачтын жыты келип атат. Топурактын жыты, химия жок десең, а? Химия такыр жок. Мына аттын немелери кандай болду? Баскан жерлери, диниктиничи. Диниктин размерлери 5-ке 4, 4-ке 4 ушундай. 5-ке 4, 4-ке 4. Анан астыны биз азыр Өзбекстандан көрүп калбадык эми, ар ким аркандай алып жасатат го. Ортосунда 1-ге 1 глубинасы бир 2-2,5 метр неме болгон. Чукулап турган таш салып туруп бетине кум эле салып койгонбуз, шагыл. Баягында ат коттору сиңип кетет экен да. Сидик сиңет эмес, куп-курук турат. Өзүнө эле көңү турат. Болду, куп-курук. Вообще ным болбойт. Сызда болбойт. Ат чылоо болуп кетпейт экен да. Чылоо болуп кетпейт. Апилке таштап турабыз. Бир айда бир жолу калың болчу. Бир айда бир жолу, а? Кышында мына айнектер жабылат. Кышында айнектер полный жабылат, эшиктер жабылат. Кыш мезгилин көрдү бул сарай? Кыш мезгили. Жылуу кандай болду? Аябай жылуу. Жылуу. Эми жылкы сүйүүчүлөргө айтарым ушул жалаң натурально топурак менен салсаңар атка да жакшы экен. Кышында жылуу, жазында салкын. Чөнтөккө дагы неме? Жеңилирээк болот. Жеңилирээк болот. Вентиляция жакшыбы? Вентиляциясы жакшы. Мына жерде эки жерде дымоходу бар. Дымоходдор бар. Өтө сонун салып. Үстү полный чөпкө ылайыкташтырылган. Пресс жеп коесуңар, 3000 түпкө жакын кирип кете берет. Ат тепкенде мына неме болбойбу? Жок. Былк этпейт, а? Бул топурактын дагы айтарым атай ошондой таап келдик да. Таштай болуп катып кала турганынчы. Катырынан, а? Цементтей. Чүйдүкү в основном өзү неме болот, соленыйраак болот да. Ошого биз атай башка жактардан алдыртып. Өтө мощный салынып турду, Буюрса бул жерден чөп түшүрөт. Жакшы аттар кетти Замбрике, былтыр көрдүңүз го. Былтыр канча ат тарттык сенен? Былтыр 10га жакын ат тартканбыз. Ошонун жарым эле видео съемка чыкпай туруп эле кетип калды го. Чыккандан кийин, а? Азыр жаңы аттар ушул жерден кайсы ат тартабыз азыр? Бүгүн мына 10 атты көргөзөбүз. Шоколад эми. Күрөң кашка. Күчтүү атпы? Күчтүү ат. Таза кара байыр. Аз балдар эшикке алып чыксын. Ошол жактан бир токуп неме кылачы, а? Мына достор, экологический систем. Азыр ушул размер канча болду? Размер сарайдын размери? Сарайдын общий размеричи? Сарайдын общий размери бул жагы 25, бул жагы 26. 26. Г-образный да? Г-образный, а? Такшы азыр атты эшикке алып чыгып, күчтүү аттын кандай урук? Бул дагы өзүм немелер менен чыккан. Атасы
Деканурга барып такалат да. Эми бирок биз таза кыргыз жылкы кара байырды эле Ошо чыгарабыз. кыргыз жылкыга басым көп жасайсың да сен. Эми бул жагы өзү негизи мен ошо немеси кара байыр ферма деп өзү ачканбыз. Документ бар. Документ бар. Кара байыр кейжи депчи. Кара байыр кейж. Эми келечекте барып неме болот да дагы. Буюрса өнүктүрүп атабыз. Өнүктүрүп атасың. Мына өзүңүз эле байкап атасызбы жалаң. Биз немеден көрдүк да Замиреке. Кара байырында, Орусундагы, Польшаны деле көрдүк. Эмесинчи. Келип кара байырга такалабыз деген. Кара байырга. Кара байыр дегенде деле бул эми баягы Советтер Союзунан аралашкан жылкылар да негизи кандуу. Кандуу десең. Биздикилер баягы кара байыр десем, кара байыр мисалы баягы 1952-85 жылдары Россиядан баягы үйлөрдөн алып келишип, аргын болуп, ошо менин атамдан калып, анан өзүм бери өнүктүрүп келатам да бул немелерди, жылкыларды кандаштырып. Жакшы, өтө сонун сарайдагы салымдар. Кара байыр кейжин Кудай кааласа келечеги алды да экен, а? Келечеги алды да. Буюрса жакшы нерселер өстүрүп атабыз. Өстүрүп атасың ба? Азыр онда шоколадты бир көрсөтүп коелу элек, а? Шоколадты көргөзөлү. Чабап көрөбүз, аттар даяр деп атасың. Даяр. Булак, любой жерге алып бара беребиз. Болду. Көрөң башка шоколад экен да, Ооба. Жоошпу? Аябай жоош, характери да жакшы. Характери жакшы. Ооба. Бул азыр Замиреке мына жүргөндө байкалбайт. Мингенде дагы башкача өзгөрүп кетет. Вообще мындай хамелеон болуп кетет. Хамелеон болуп кетет. Зарда күчтүүбү? Зарда өтө күчтүү. Бунун видео улактагы сорун торундарын бүт видео чыгарып коебуз. Дополнительно кошупчу. Күчтүү атпы? Күчтүү ат. Мен вообще ондай неме аттарды кармабайм. Өзүңүз билесиз го. Мындай любой нерсени кармасаң да чын жүрөктөн бирөөгө тартуу кылсаң деле рахат го өзүнчө. Теги кайсы атка такалат ошондо? Теги ошо Даканга барат. Даканга барат. Бою канча? Бою 1.70 дебейли Замиреке. 1.67, 1.68ге чейин ала берет да. Жашы? Жашы 7 жаш. 7 жаш. 7 жаш. Туяктары, буттары таза. Таптаза. Ден соолугунан эч кандай мандем жок. Айып таппайт, а? Жок. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир катар мындай башынан мүчөлөрүнү, буттар, туяктарыны бир тартып коңуз эле ба. Съемкадан чыгарда тартып кой деп чалыша берет экен да. Омуролору. Ушундай неме кезинде эле. Анан айтарым Замиреке мына мисалы баягы биздин ата бабаларыбызда бул баягы илим, технология деген болгон эмес го. Атты, жылкыны мындай башынан карап туруп эле билген го. Ошо мына келласында тартып коңуз эле ат билгилер. Шарт эле баштан көрүп сынап коет. Баштан көрүп туруп эле түшүнөт да ат кандай экенинчи. Баш сөөгү баягындай сүрдүүдөнбү? Сүрдүү. Жештери күчтүүдөн. Өтө күчтүү. Жешинде, немесинде вообще мандем жок. Айып таппайт кыскасы. Айып таппайт. Аттын туягынын, газыгынын тазалыгы. Таптаза. Таптаза. Мына достор, шоколад дейт көргөн башка. Ама сын болот экен, э? Азыр бир сыйра минип туруп бир кеңири жерде да тарталы, а? Кеңири жерге да алып чыгып тартабыз. Ошол жерден баасын айтасыңбы? Ооба, обязательно айтабыз. Немеси эми биз элге тартып калгандан кийин секрет, сыр жок Замиреке. Сыр жок, а? Ачыгын айтабыз. Мына токуганда немелерин байкап коңуз. Жоош. Мына достор, жаш бала деле карай берет. Каккан жерге каккандай киреби? Улак өтө күчтүү. Улак күчтүү, а? Ат жаныбар ат экен аны. Биз баягы сөз менен эмес, бүгүн аттын баягы действиясы менен көргөзөлү. Аттын кылган иши, аракети менен көргөзөбүз. Буну таптаган Гүлжигит Сайыпкер. Таптаган Гүлжигит менен Сүйүн деген Сайыпкер. Молодец. Такага жоош. Такага жоош. Жөн эле көтөрүп эле такалып койт. Азыр эми Асхат, биз зардасын көрөбүз азыр, а? Талагап чыгалы. Талагап чыгабыз. Баардык тарабын кылдаттык менен тартып коелу. Жалаңда жаман оорулары жок, а? Жок.
ден соолугуна кепилдик Америка сыртында эле байкалып турат го. Ооруган ат үрпөйүп, түктөрү чыгып, Өзүнө келбей эле болуп өзүнө келбей калат. байкалат анан сразу эле. Мына туугандар, кеңири жерге келип, эми бул шоколаддын зардаысы кандай экенин достор, аттын буруу жылоосун кандай экенин азыр туугандар көрсөтөбүз. Эми бир сындан берип кетсеңиздер болот. Андыктан туугандар атты Аскат эми кеңири жерде шоколадты көрсөтөлү, а? Буюрса көрүүчүлөрүбүзгө Америка аттын болгондой кандай немелерге способностьтары бар көргөзөлү. Турган турпаты. Буюрса Америка сөз башынан болсун дагы. Бул баягы жана айтып кеттик го, илгерки кара байырлардын бир стереотиптердин бири да ушул да. Буюрса аттан мындай ат билгилер атты көрүп туруп эле байкайт Америка. Кандай экен да? Ат кандай экен. Буюрса бунун ийгиликтери, немелери өтө күчтүү. Далил бар. Далил бар. Топто улакта жүргөн видеолору. Топто улакта сорунуна чейин алган немелери бүт бар. Ат азыр канча пайыз даяр уже? Бул 60-70% даяр эле. Даяр, э? Америка бул төр жак көргөзүп коңуз, мына ушу тоолордо, мына ушу колоттордо басып уже суутуп атабыз. Кеңиричи. Кеңири ошол жака басып эме болот. Эми бир мындай буроолорун көргөзүп койчукам. Оңго, солго бир буроосун көрөлү. Тездикте иш бар экен, а? Тездикте иш бар. Тездикте иш бар экен, а? Улакты мына көтөргөндө кандай ушундай кетеби? Америка бул азыр немесинде көргөзөбүз. Ушул улакты еңгенде сразу кетет да. 1 секундта баягы неме болбойт. Турбайт. Ордунан сразу атат. Азыр буюрса неме кылабыз. Эми бул Америка такшалып, баягы чабылып, бүт немеси бүткөн. Бар жогуна, ден соолугуна, немесине мен жооп берем да. Ат даяр деген да. Даяр. Аппарат только иштетет. Ишти кылат. Суутуну келтирет дагы бир ай бастырыпчы. Анан анча-мынча майда улактар болсо азыр апарып, чоң улак болсо деле апарып салып берет. Киргизип сынап койсо болот. Жанынан тартып, немелерин да көргөзүп коңуз. Эч кандай бир кыйылдак немелери жок. Дем алуу тарабы? Дем алуу тарабы. Аттын келелерин, немелерин көргөзүп коңуз. Кашынычы. Көздөр, а? Таза кара байыр да. Мүнөздөрү жок. Мунаны бир неме алып көрсөк кандай болот? Жакшы. Сүйүн могуну бир эңип көргөнчү. Эңилип көрчү. Улакта иштеген немесин бир көргөзүп коелучу көрүүчүлөргө. Ама эли болсо, эң болсо кетки да, Эңсеңиз эле баягы чуркайнап өтө жеңил да. Өзүнүн мындай чоңдугуна неме эмес. Оозу жумшак. Оозу жумшак. Эми ортодо Америка оозучу. Палванга бап турабы. Палванга чоң күчтүү палван отурса. Мындай алып келип тур дагы бир эңгин. Мына достор, жоон жолпу ат издегендер болсо, улакка даяр ат издегендер болсо, чоң ушул шоколад деген атты бир көрсөңүздөр болот. Жаныбар. Аң-паң дөңгө карабайт экен да. Эч кайтыш жок. Бул карабайларды билесиз го? Накта кыргыз жылкы да илгерки. Илгеркисинен деген. Эми Аскат баалайлы, а? Буюрса баасын неме кылабыз. Баасы канча болот? Америка эми баягы бизде эле любой нерсенин баягы өзүнүн баасы бар го. Эми жакын эле 9 дейли. 9000 доллар. Жакын эле бирок. Мындай алыстатып качуунун кереги жок. Жакын коелу. Стоп. Баягы алган адам деле сүйүнүп баягы неме ала турган болсун да. Мындай караганда Кыргызстандан алса деле, башка мамлекеттен алса деле уят болбойсуң Аскат. Уят болбойсуз. Айттым го, Америка меники баягы жакпай калды, кирбей калды десе, артка алып өзүн алып коерм. Анан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга немесинен проблема жок жеткиришинен. Жеткирүүдөн проблема жок, а? Эми Аскат ушунча ат саттың, мынандай болуп калды деген неме болду? Жок, андай меникилерден Американда болгон жок. Потому что биз баягы башка немелердей бирөөдөн алып келип, баягындай кылып неме кылбайбыз. Мисалы алсак жашыраак кезинде алабыз. Тарбиялап 2-3 жыл мындай жакшы өзүбүзгө
ылайыктап көңүлүбүзгө тоюп эме болгондон кийин анан ээсине Чыгарабыз деген эле? Сатып Сатууга. Жакшы. Мына достор, бул кече 2-3 айда эле бирөөдөн алынып эме болгон эмес да. уже характерлерин билип, Бүт баары немеси жатка. жатка, ошондо баасы 8 миң дедиңби? 9 миң доллар, а? 9 миң доллар. Мына туугандар. Содасын кылабыз да буюрса жакын эле. Жакын баасы. Жакын баасы. Ат жакшы экен. Аттын үстүн бир көрсөтүп коелу. Соода жакшы жүрөт, а? Буюрса. Буюрса. Содасы аябай. Средний Азияда турабыз го Замирке. Анда достор, бүгүнкү биз чыгарылышты жыйынтыктайлы. Аскат соодаңа береке болсун. Алла разы болсун. Сарайдагы аттар аябай күчтүү аттар экен. Кудай кааласа, аталам дегендер Аскатка кайрылып берсеңиздер болот. Базарың берсин. Рахмат Замирке.